Жашылчаларды туура жана толук кандуу тамактанууда колдонуу маанилүүлүгү жана ролу тууралуу бүгүн кеп козгомокчубуз. Күн сайын күнүмдүк рационубузда 2 жана 3төн ашык жашылча түрүн колдонууга аракет жасап, адат катары өзүбүздү калтырмакчыбыз. Бүгүн дал ушул темалар алкагында кеп козгойбуз. Бүгүн биздин студияда адаттагыдай эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери жана ошондой эле тамактануу боюнча адис Жамиля Мадалбекова бүгүн биздин конокто. Студиябызга кош келдиңиздер. Ал эми сиздер менен бүгүнкү маекти баштаардан мурда кезекти интервью жана сурамжылоого бермекчибиз. Жашылчалар тууралуу жана ошондой эле күнүмдүк рационунда жашылчаларын колдонуу тууралуу сурамжылоо өткөргөнбүз. Анда кезекти кийинки интервьюга бермекчибиз. Саламатсызбы эже? Туура тамактануу эмне деп ойлойсуз? Кайнатылган тамактарды жеш керек. Жашылча, фрукты, алма көп жеш керек. Туура тамактануу боюнча кандай маалыматыңыз бар? Витаминдин көп түрү болот. Ошолордун баардык түрүнөн өз өлчөмүндө тамактанса ошол туура деп ойлойм да. Туура тамактануу дегенде сиздин оюңузга эмнелер келет? Туура тамактануу дегенде менин оюмча мен алма сататкандыктан жалаң жашылча, жеңил тамактар жеш керек деп ойлойм. Туура тамактануу боюнча оюңуз кандай? Алма, фрукталарды жегенде ошо ден соолугубузга пайдалуу деп атам. Саламатсызбы эже? Кандай туура тамактаныш керек? Көбүнчө эле этке басым кыла бербей, жер жемиш жегенди дагы туура көрөм. Мисалы үчүн жүзүм, көзгө жакшы дейт, мөмө жемиштер, бадыраң, помидор. Көбүнчө биз кызылчаны көп жейбиз, бананды балдарга көп беребиз, бадыраң, помидор көп жейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жашылча жаштыктын сыры деп биз сурамжылоодон көргөндөй эле бүгүнкү студияда биздин конокторго, биздин жаштарга суроо узаткым келип турат. Жашылчаларды күнүмдүк рационуңузда колдоносуздарбы, көп жейсиздерби? Жашылчаларды үй бүлөңүздөр менен мисалы үчүн жакшы көрүп жейсиздерби? Жана ошондой эле ден соолугуңузга жашылчалардын тийгизген таасири боюнча билесизби? Ойлоруңуздарды алсак сиздерден. Ооба, жашылчаларды күнүнө көп жегенге аракет кылабыз, анткени бул жашылчаларда деген өтө көп витаминдер, углеводдор бар. Көп жегенге аракет кылабыз. Биз дагы көп эле пайдаланабыз жашылча жемиштерди. Айрыкча бизде ошол сатып албастан биздин өзүбүздүн айылыбызда таза, натуралдык түрлүү өзүбүз эмгектен өстүрүп кайра колдонобуз. Мисалы, сабиз бул көзгө витамин кылып, көздүн жакшы көрүшүнө чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан күнүмдүк тамакта колдонгонго аракет кылабыз. Жамиля айым, сурамжылоонда көрдүңүз, бүгүнкү биздин конок жаштардын дагы жоопторун уктуңуз. Эмне үчүн биз жашылчаны көп колдонушубуз керек, көп жешибиз керек? Дал ушул темалар тууралуу кенен айтып берсеңиз анда. Мен жаштарга да бир суроо узаткым келип атат. Күнүмдүк рационубузда бул жашылчалар бар деп атасыңар. Кайсы жашылчаларды силер үй бүлөңөрдө көбүрөөк колдоносуңар? Биз Ысык көл областында болгондуктан биз жакта бул помидор, бадыраң, капуста, өсүмдүктөр жакшы өсөт да. Ошондуктан биз ошолорду көбүрөөк, мисалы помидор, бадыраңды жайкысын дайыма колдонобуз. Акышында болсо ошо капустаны салат түрүндө дагы, беркиндей табигый түрүндө дагы пайдаланып тамакка дагы. Силердин үй бүлөңөрдө көбүнчө демек капуста, бадыраң, помидор да көбүрөөк колдонот экен. А бул жашылчалардан? Буларга көп жашыл нерселерге маани бербегендиктен билбейм, бирок перецти, болгарский перецти колдоносуңар. Перецти колдонобуз. Укропту дагы колдонобуз. Укроп колдонот экен, мисалы щавель дейт экенбиз, бул жакта шпинат бар экен, брокколи бар, салат, листья салата. Муну көп колдонот экен. Сизден сурасак кандай? Дилбар. Мисалы үчүн, бул стол үстүндө турган жашылчалардын кайсысын эң көп колдоносуздар үй бүлөңүздө, рационуңарда? Бизде дагы ушул жерде турган жашылчалардан көбү өзүбүздүн огородубузда, бакчабызда өсөт. Ошон үчүн көп колдонобуз. Жашылчалардан өзгөчө көп укропту колдонобуз. Өзгөчө кызылчадан жасалган салатты жакшы көрөм мен. Бышырбай ошол свежий түрүндө жегенге аракет жасайбыз, анткени свежий түрүндө бул өтө пайдалуу. Мыкты, чоң рахмат. Күнүмдүк тамакка бул сабиз, картошка, чеснокту көп колдонобуз. Анткени грипптен, инфекциялык оорулардан сактайт. Укроп, көк пияз ошолорду көбүнчө колдонот. Тамактын сиңирүүсүнө жардам берет.
Бул жердеги дасторконун үстүндөгү жашылчалардын арасынан силердин айтууңар боюнча баардыгы эле колдонулат экен. Картошка дагы, сабизди да айттыңар, пияз, чеснок өзгөчө, кызылчаны да айттыңар. Ашкабак. Ашкабакты ким көп колдонот? Муну көбүнчө биздин үй бүлөдө негизи ошол белгилүү болгондой эле мантуга, оромого, ошолорго. Демек, дал ушул турда ушул жерде турган жашылчалардын кээ биркилерди көп санда колдонот экенбиз, ами кээ биркилерине азырынча балким көп көнө элекпиз. Ошол эле азыктар пирамидасында, мисалы үчүн, жашылчалардын орду, ошол эле жанагы ар түстүү бул жакта көрсөтүлүп турган жашылчалар жана жемиштердин шакекчеси бар. Ошолордо жана ошондой эле жашылчалардын биз үчүн маанилүүлүгү, ден соолугубузга тийгизген таасири ошолор тууралуу кеп козгосоңуз. Азыктар пирамидасынын өзөгү негизин түзгөн дан азыктары, да? Ошол дан азыктарга углеводко бай энергия бере турган азык түлүктөр. Экинчи топто жашылча жемиштер турат да. Жашылча жемиштердин дан азыктардан кийинки экинчи орунда турганына өтө маани берип атабыз. Эмне себептен? Биздин энергия алып аткан тамак аштарды жакшы сиңимдүү болуш үчүн, ошол эле жанагы эт азыктарын, темир, да, белокторду жакшы сиңдирип, биздин бүт организмге керектүү азыктарды кабыл алыш үчүн бул жашылчаларсыз жашоо өтө кыйын. Анан кийин биз витамин деп атпайбызбы? Вита деген сөз өзү жашоо, да. Ошонун бардыгы эмнелерде бар? Жер жемиштерде, жашылчаларда. Ошо эң көп витаминдерди, микроэлементтердин булагы, азыгы болуп аткан ушул жашылчалар. Бардыгы эле жашылчалар колдонулбайт экен. Биздин кыргыз үй бүлөлөрдө айылдарда көбүнчө мына жерде кабачок тур, кабачок жөнүндө дагы айтылган жок. Демек, бул биздин рациондо аз колдонутулган жашылча экен. Жашылчанын ичине кирип калат экен. Ошол. Анан окумуштуулардын, ушул азыктануу боюнча иштеп аткан адистердин сунушу боюнча жанагы биз асан үсөн деп коебуз го. Радуга, да. Ошол сыяктуу бул жашылчаларды бардыгын түс боюнча бөлүп коюптур, да. Муну жатташ оңой болуш керек. Бардык жашыл түстүүлөрдү бир кызыл, кочкул сыя, да, фиолетовыйлар, сарылар, ак түстөгүлөрдү өз-өзүнчө бөлүп топ-топ кылып коюшкан, да. Мунун себеби эмнеде? Бул жашылчалардын бардыгында ар кыл витамин, микроэлементтер бар. Бирок эстен чыкпаш үчүн ар топтон биз колдонушубуз керек экен, да. Анан салат жасайбызбы, тамак жасайбызбы, гарнир кылабызбы, да, экинчи тамак жасап атсак, этти бышырып, анага кошумча гарнир кылсак, муну жашылчалардан түр-түсүнү бири-бирден кошсок, ошондо бул жактагы витамин бар болсо, ал витамин бул ак түстөгүлөрдө жок. Жашылдагысы сарысында жок. Ошол себептен ар түстү күнүгө алмаштырып түстүү кылсак, биздин организмге керектүү витаминдердин бардыгын ала алат экенбиз, да. Салат жасасак дагы, тамак жасасак дагы, гарнир кылсак дагы кошсок болот. Мисалы, силер азыр эт бышырдыңар өзүнчө, да. Анан ошого жашылчалардан гарнир жасагылачы десе, кайсыны колдонмоксуңар? Үйдө бар болгондордон эле. Түстүү болуш үчүн. 3 түстү колдонуп алып кеткенге. Капустаны, помидорду. Так, жашыл кетип атат. Кызыл. Дагы сары. Кайсыны кошосуз? Сары түс. Сары түс эмнени кошсок болот? Сабизди кошсок болот. Мына сабизден, капустадан, кызыл помидордон. Бул бир немеси болду. Салат жасасак, мисалы. Салат жасасак, капуста, бадыраң, сабиз кошсок болот. Экөө бир түс болуп калып атат. Муну менен экили түс болуп калып атат. Биз 3 түстү атабыз. Кызыл түстөгү болгарский. Кызыл түстөгү болгарскийди, сары түстөгү болгарскийди кошуп жиберсек, бизде уже 2-3 түрү болуп калып атат. Ошондой эле бизде эмне бар? Кызылча бар, фиолетовый. Мондой капуста да бар. Брокколи деген капустаны дагы кыргыздар көп айыл жеринде колдонбойт. Бирок ал жок болсо дагы ошол жашыл түстөгүлөрдү колдоно бериш керек, да. Канчалык силер салат жасасаңар дагы, гарнир тамакка кошкондо да, шорпо жасасак деле, ушул 3 түстөн кем болбогон азыкты кошо берсек, жашылчаларды, акка
пиязды коштук, сарыга сабизди коштук, помидор, бул капустадан деле кошсок же болгарскийден колдо болгон жашылчалардын баарын колдонуп, урматтуу телекөрүүчүлөр, күнүндө кеминде деген 2-3 жашылчадан турган салаттарды жасап, аны өзүңүздүн күнүмдүк рационуңузга кошууга аракет жасаңыз. Жашылчалар жаштыктын сыры деп биз бүгүнкү чыгарылышыбызды улантмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто тамактануу боюнча адис Жамиля айым бар, жана ошондой эле биздин бүгүнкү катышуучулар, жаштар. Сиздер менен бирге биз жашылчалар жана ошондой эле витаминдердин, минералдардын, клетчатканын булагы болгон жашылчалар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын акыркы суроосу катары сизге узатайын. Биз дал ушул жашылчаларды, ошол эле азыктар пирамидасындагы маанилүү топтордун бири болгон жашылчаларды жетишсиз жей турган болсок, эгер такыр жебей турган болсок, балким кандай ооруларга алып келиши мүмкүн, биздин ден соолугубузга кандай зыянын тийгизиши мүмкүн, ушул тема алкагында сүйлөп бересиз. Азыр айтып кеткендей, бул жашылчалардын организм үчүн, ден соолугу үчүн ролу аябай чоң, маанилүү. Себеп дегенде биз айтып кеттик, бул жерде абдан көп микроэлементтер, витаминдер бар, клетчатка бар. Ошондой эле ал арас болсо, биз күнүмдүк тамагыбызда, рациондо муну колдонбой турган болсок, көп учураган оорулардын бири бул жүрөк кан тамыр оорулары, ошол эле инфаркт, инсульт болуп аткандар өлүмгө көп ошол оорулардан дуушар болушат элдер. Жашылчаларды күнүнө бир 400 граммдан кем эмес колдонуш керек деп атат. 400 грамм бул орточо эсеп менен, мисалы, помидор 100 грамм болсо, ушу 3-4 помидордой болгон жашылчаны күнүгө жеш керек болуп атат да, салатка кошуп. Анан ошол жашылчалардын ар биринде өздөрүнө көбүрөөк болгон витаминдер бар. Мен ошол витаминдерге токтолуп кетким келип атат. Маселен, биз аскорбиновая кислота жана витамин С десек эле, элдин көбү цитрусовый өсүмдүктөрдү көп дейт дагы, лимон алып эле чайга дагы башка кошуп, ушу витамин С алып атабыз деп ойлойт. Витамин Сга аябай бай болгон могу жердеги турган эле, мисалы, болгарский перец. Ушул болгарский перецтин эле бир болгарский перец 100 грамм болуп турган болсо, ушуда 200 миллиграмм витамин С бар. Ушунун 4/1 бөлүгү эле күнүмдүк биздин рационго, нормабызга жетиштүү экен. Эгерде биз салатка ушуну кошсок эле, күнүгө кошуп турсак, биз витамин Сга уже организмди толуктаган болобуз. Толуктандуу, туура тамактанууга. Демек, бизде бул жерде бардык витаминдер бар деп атабыз. Микроэлементтер бар деп атабыз. Анемия деген ооруну угуп атасыңар, анемия, көп салмактуулук, кан диабети, жугуштуу эмес оорулардын көпчүлүгү биздин туура эмес тамактануудан келип чыгып атат. Эгерде биз жашылчаларды күнүмдүк рациондо 2 жолу жок дегенде 400 грамм деп атпайбызбы? Ошол 400 граммыбыз бир 150-200 граммдан салат кылып туруп күнүнө 2 жолу жесек, салат жасаганда дагы жана айтып кеттик го, түстүү шакекчени эстейбиз дагы, 3 түс сөзсүз түрдө кошулуш керек деп. Бул жашылчаларды, витаминдерди сактап калыш үчүн биздин организмге бүтүн бойдон, мындайча айтканда, сакталуу бойдон организм кабыл алыш үчүн муну кууруп, же болбосо көпкө чейин бышырып да кереги жок да. Силер жана айтып кеттиңер го, свежий бойдон деп. Ошол свежий бойдон тамакка көбүрөөк кошсок жакшы да. Анан мына жашылчаларды зелень деп коюп атпайбызбы? Ошону да биз көп колдонбойт экенбиз, айыл жеринде деле, шаарда деле. Азыр мына ошол кичинеден эл түшүнүп тамактарына, салаттарга кошуп атышат, бул абдан жакшы жөрөлгө болуп атат. Мен ойлойм, жаштар муну дагы нары алып кетет болуш керек. Себеп дегенде, мына ошол эле шпинатта, листья салат, мына щавелде укмуш көп витаминдердин бардыгы ушул жерде бар да. Анан муну салатка күнүгө кошо бере турган болсок, бизге керектүү болгон витаминдердин бардыгын алсак болот. Бардыгы иммунитетти күчөтөт. Ошон үчүн микроэлементтер, витаминдер эмнеге керек? Биринчиден, иммунитетти күчөтүү үчүн. Экинчиден, кан тамыр системасын, жанагы стенкалар деп коебуз, фолиевая кислота жана башкалардын бардыгы кан тамыр системасын бекемдейт. Ошол себептен жанагы жүрөк оору, кан тамыр оорулары дагы азыраак болот да. Эгерде рациондо бул жашылчалардын бардыгы бизде болсо. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин чыгарылышка катышып, конок болуп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, унутпаңыздар, күнүгө рационуңузга 2 же 3 жашылчаны салатка кошуп колдонуңуздар. Күнүгө 3 түс жашылчадан жасалган салат жейбиз. Кезектеги чыгарылыш сиздер үчүн шекер таттуулардын ордуна жер жемиштерди кантип колдонобуз? Жер жемиштер эң мыкты десерт аттуу
телепередача болмокчу жана ошол тема алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, туура тамактаныңыздар.